Эфирде сайтка саякат көрсөтүүсү, студияда Жанара Кайыпбекова, саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта аял 12 жашар баласына унаа айдатып алган. Гепатит, герпес жана COVID-19 менен ооруган маймылдар качып кетти. ЛГБТ өкүлдөрү мамилесин коомго ачык чыгарууга тыюу салынабы? Аскердин азык-түлүгүн уурдаган прапорщик кармалды. Бишкекте жол тыгындарын желим бөтөлкө менен жөнгө салган жигиттин видеосу тарап талкуу жаратты. Маалыматка ылайык, Ахунбаев жана Токтоналиев көчөлөрүнүн кесилишинде колуна бөтөлкө кармап ышкырыгы менен жол тыгынын таркаткан. Аталган окуяга Кайгуул милициясы комментарий берип, милициянын Кайгуул кызмат башкармалыгы активдүү жарандарга ыраазычылык билдирет. Бирок жол кыймылын жөнгө салуу укугу милиция кызматкерлерине гана таандык экенин эскертет деп билдирген. Нет, самое интересное, молодец. Смотри, спасибо. Нет, все его слушаются. Блин, спасибо тебе, парниша. Че, давай. Социалдык тармактарга 12 жаштагы баласына унаа айдатып алган аялдын видеосу тараган. Спутник Кыргызстан басылмасынын маалыматына ылайык, милиция кызматкерлери аялды жана баланы таап түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Патрулдук милиция эскертет: урматтуу ата-энелер, жашы жете элек балдарды рулга отургузбаңыздар. Баласының атчанын түшүрүп алды да. 2025 жылдын 20 октябрь күнү саат болжол менен 13:00 чамаларында Бишкек шаарынын Ак Кошо жан конусунда Көндай полиция бөлүмүнүн автомобилинен жаш өспүрүм айдап баратканын соц тармактарга тарап кеткен. Бул боюнча милициянын кызмат башкармалыгы тарабынан автоунаа табылып, азыркы учурда баладагы жаш өспүрүм жана ата-энеси ушул жерде бар. Эки тарап менен үгүт насаат иштери жүргүзүлдү. Амасына сөз бермекчибиз. Урматтуу элем, балам айдагыч электен сұрайын. Балам ортуна бердим, ортуна бердим. Билеле унду бергем, магазин бакып, башка кайталанбайт. Негизи ошо айдаган туура эмес. Аны бирок мойнуңузга алган. Аны мойнуңузга алып атабыз. Сизге сөз барбы? Айтасызбы? Айтпаңыз. Мен машина айдабайм. Ой, азамат, эмкиде машина айдайт. Милициянын башкармалыгы ат-эле кайрылат. Жол эрежени сактаңыздар, өзүңөрдүн балдарыңарга автоунаанын ачкычын бербеңиздер. Чүйдө аскерлерге бөлүнгөн азык-түлүктү уурдаган деп шектелип, азык-түлүк кампасынын начальниги прапорщик кармалды. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазды. Маалыматка ылайык, ал аскерлерге бөлүнгөн колбаса, макарон, күрүч, туз, шекер жана башка азыктарды базарга арзан баада системалуу түрдө сатып жүргөн. Аталган прапорщик камалды. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Это где 112 килограмм колбаса отправил. И куда едешь? Делай что-нибудь там, Вика. Канабек, мне некуда, они не берут. Я что с ней буду делать? Зачем ты отправил? Ты делай это тогда. Не знаю. Эмма, хотя ничего не Угу. Телефон дай сразу. Ким жүреді? Қанша жүр? Возвращай. 96 мың дейді ғой? Откуда? Жүк ташыган унаанын мас айдоочусу кармалды. Ал оор жүк ташыган унаа менен Казакстан менен Кыргызстандын чек арасындагы жолдо каршы тилкеге чыгып алып айдаган. Сурак маалында пиво жана кымыз ичкенин айткан. Айдоочу күбөлүгүнөн ажыратылды. Маса колун айдап келаткан байке. Стречка менен айдап келди. Стречка менен айдап, маса колуна спирт ичимдиги ичип алган. Коллегалар турган жерден очередти сактабай стречка менен айдап келген. Атын айтам. Жоқ, эме номер, адрес номер. Иманкулов алды. Пиво ичкен. Просто жаңа эле пиво ичкен, бирок кымыз да ичкен. Болды байке, болды. Горко. Мастан айдап келди. Егер ичпегенде ондай эле. Уже барып кет.
Социалдык тармактарда автобус айдап бара жатып улак тартыш көргөн айдоочунун видеосу тараган. Маалыматка ылайык, Манас шаарында номер 9 автобустун айдоочусу жүргүнчү ташып бара жатып уюлдук телефонунан улак тартыш көргөн. Манас шаардык жүргүнчүлөрдү ташуучу автобазанын жетекчиси Автандил Максутов билдиргендей, айдоочу 2 айга жумуштан четтетилди. Tutup oldu. Құдай сақтады. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев шаардагы кафе-ресторандарды жана башка коммерциялык объекттердин аталышын кыргыз тилинде жазуу талабын койду. Кала башчысы бул талапка жооп бербеген жайлардын ээлерине 10 ноябрга чейин убакыт берди. Аттары англисче, латынча, кытайча, арабча, өзбекче жазылып калыптыр. Ошону айтыңыз. В срочном порядке 10 ноябрга чейин полностью кыргызча жазылсын. Макулбу? Барын алып кыргызча татынакай кылып кыргызча жазып койсун. Бизде тил комиссия бар да. Ошо тапшырманы бериңиз. Бүгүн 29 октябрда Бишкек-Ош жолундагы Төбө ашуу жана Алабел ашууларында оор жүк ташуучу унаалардын жүрүшүнө чектөө киргизилди. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлиги билдирди. Ал эми Суу-Самыр, Талас, Тараз жолундагы өтмөк ашуусунда унаалардын бардык түрүнө убактылуу жол жабылды. Урматтуу айдоочулар, жол эрежесин так сактаңыздар жана унаанын дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырыңыздар. Перевал Төбө ашуу 29 октябрь 2025. Перевалда жааган кар 15 сантиметр алындыкта жаагандыктан азыр очистка жолдун бетин очистка кылуу иштери жүрүп атат. Ош шаарынын Алтын Уя балдар үйүнүн жетекчиси Тамара Токтомамбетова президент Садыр Жапаровго жана Камчыбек Ташиевке кайрылып жардам сурады. Анын айтымында жетим балдар тарбияланып келе жаткан Алтын Уя балдар үйүнүн аймагын муниципалитетке өткөрүү үчүн Ош шаардык кеңеши сотко берген. Балдар үйүнүн жетекчиси аталган ишти жакындан текшерип берүүнү өтүнөт. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мен Токтомамбетова Тамара Ош шаарында Алтын Уя деген үй бүлөлүк балдар үйүн уюштуруп, ушул жерде ата-энелик мээримден ажыраган аярлуу балдарды 25 жылдан бери тарбиялап келип атырам. Мен сиздерге кайрылуумдун себеби ушул 2023 жылдан баштап Ош шаардык кеңеши белгисиз себептер менен бизди сотко берип, азыр бүгүнкү күндө сот менен ушу канча жылдан бери алектенип келатабыз. Сот ушу кээде өздөрүнүн адилетсиз чечимдерин чыгарып, бизди ушул жерден абдан көйгөйгө салып келатат. Алтын Уя ушул балдарды мен эле эмес, ушул балдардын, ушу аярлуу катмардын балдарынын, ата-энелик мээримден ажыраган балдардын үйгө ордосу, ушулардын түнөгү жатагы болуп келе жатат. Мына ошого карабастан ушундай чечимдерди чыгарганына мен сиздерге кайрылууга аргасыз болуп атам. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевич, ушул жердин маселесин өзүңөр жеке көзөмөлүңүздөргө алып, пикир иликтеп, ушул Алтын Уянын балдары тарбияланып жаткан жерге, ушул Алтын Уя балдар үйүнүн жашап жаткан жерин сиздер ушуларга кайрып калтырып, ушуларга өткөрүп берүүңүздөрдү мен сиздерден суранам. Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев Каракулжа сотунун имаратын кыдырып жүрүп, сотторго башкача, элге башкача даараткана курулганына нааразы болду. Бул туурасында Спутник басылмасы жазды. Маалыматка ылайык, Сатыев даараткананы бузуп, кайра салууну тапшырды. Элдерге мынакей, бизге мынакей ичине суу полностью бар. Судьяларга, соттун кызматкерлерине жакшы тойлет. Элге баягы эле мунуларды бузуп туруп кайра кылуу. АКШнын Миссисипи штатында кече 28 октябрда лабораторияда илимий изилдөөлөрдө колдонулган жана С гепатити, герпес жана COVID-19 коронавирусун жуузган маймылдар качып кетти. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазды. Анда маймылдар ташылып келе жатканда унаа кырсыкка учурап, эшиги ачылып кеткен. Атайын биологиялык коркунучтуу жаныбарларды жок кылуу менен алектенген компаниялар издөө иштерин жүргүзүүдө. Жергиликтүү тургундарга жандыкка жакындабоо керектиги айтылды.
Сауд Арабия мамлекети асманга стадион курат. Бул тууралуу чет элдик басмалар жазды. Маалыматка ылайык, жаңы стадион Неом деп аталып, жерден 350 метр бийиктикте болот. Объект 2032 жылы ачылып, 2034 жылдагы дүйнө чемпиондугу ушул стадиондо өтөрү пландаштырылууда. Казакстанда кечээ 28 октябрдагы парламент жыйынында ЛГБТ пропагандасына тыюу салган мыйзам долбоору талкууланды. Ага ылайык толук метраждуу тасмаларда жана башка чыгармаларда, ошондой эле социалдык тармактарда бир жыныстуу түгөлөрдүн мамилеси ачык көрсөтүлбөйт. Мажилистин депутаты Наталья Дементьева журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, жашап жатса жашай берсин, бирок коомчулукка жарыялоонун кереги жок деди. Говорить о личных отношениях — это то, что должно, наверное, оставаться за кадром. Это то, что не нужно открыто показывать. Живите, но не обязательно это делать общим достоянием. В принципе, извините, перебью, в принципе, отношения личного характера, их в принципе не совсем правильно, наверное, показывать, это интимное что-то, понимаете? Поэтому, если тем более такого рода двое человек, да, живут вместе или встречаются, это их личное дело, это их личное пространство, его не нужно транслировать. Тем более с учетом того, что на это запрет. А не получается так, что мы ущемляем, условно, казахстанцев, которые живут в паре мужчина и женщина, имеют право, да, транслировать свою личную жизнь? Я только что вам сейчас свое мнение сказала о том, что, в принципе, показывать вот свои интимные дела в плане, там, я не знаю, там, поцелуев и так далее, это личное. Эфирде сайтка саякат көрсөтүүсү болду. Студияда Жанара Кайыпбекова, саламатта калыңыздар.